Кыргызстанда коронавирус жуктурган дагы 2 бейтап каза болду. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйынында саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Каза болгон бейтаптардын бири Бишкек, экинчиси Ош шаарындагы ооруканалардын реанимация бөлүмдөрүндө дарыланып жаткан. Ошо терең кайгыруу менен жана туугандарына көңүл айтуу менен биз дагы 2 учур болуп калды. Бизде реанимация шартына кармалып келаткан дагы 2 бейтап өткөн суткада каза болуп калды. Бул Бишкек шаарынан ошо 1938-жылы төрөлгөн бизден бир аял киши бизден реанимациялык жана дарылоо иш-чараларга карабастан ошол жүрөгү токтоп калып каза болуп калды. Экинчи учуру Ош шаарында катталып отурат. Бул жерде 1986-жылы туулган ошо аял киши эле. Ал жерде ошо биздин областтык ошол жерде ооруканада туруп аткан. Ал эми Кыргызстанда 5-июнга карата коронавирус жуктурган 37 жаңы учур катталды. Азыркы тапта өлкөдө коронавирус жуктурган учурлардын саны 1936-ны түзөт. Алардын ичинен 1340 адам коронавирустан айыгып ооруканадан чыгарылган. Коронавирус жуктурган 22 адам каза болду. Буга катар эле дүйнөдө коронавирус жуктургандардын саны 6,640,960 адамга жетти. Бул тууралуу Джон Хопкинс университетинин атайын жүргүзгөн эсебинде көрсөтүлгөн. Ага ылайык илдеттен 2,873,651 жаран айыкса 391,285 адам каза болду. Ата мекендик компанияларга бет каптарды жана антисептиктерди өндүрүүнү ыкчам баштоого көмөктөшүү зарыл. Тиешелүү тапшырма республикалык ыкчам штабтын жыйынында мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү бийлик органдарына берилди. Өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдиргендей, жыйындын жүрүшүндө үй карантинин сактоо, коомдук жайларда дезинфекциялоо иштерин жүргүзүү боюнча маселелер талкууланды. Белгилүү болгондой, COVID-19 илдетин жуктургандардын бири инфекцияны шаардын 3 ири базарынын биринен жуктурушу мүмкүн. Буга байланыштуу муниципалитетке бардык көзөмөлдөөчү санитардык эпидемиологиялык чараларды күчөтүү сунушталды. Базарларда вирусту жуктуруунун жогорку тобокелдиги байкалууда. Көпчүлүк жарандар бет кап тагынбай жана аралыкты сактабай жатышат. Бишкек мэриясына маалымдашкандай, калаанын бардык базарларында бирдиктүү стандарт киргизилген. Ага ылайык бул мекемелердин жетекчилиги санитардык талаптардын сакталышы үчүн жоопкерчиликти алат. Дордой базарында күн сайын дезинфекциялоо жүрүүдө. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин мектепке чейинки билим берүү мекемелерин ачууга даярдоо боюнча маалымат угулду. Билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова тиешелүү алгоритм иштелип чыккандыгын, санитардык эпидемиологиялык талаптар бекитилгенин, социалдык аралык эрежелерин сактоону эске алуу менен жаңы ыкма иштелип чыккандыгын билдирди. Биз усулдук ыкмаларды балдар топтошуп ойнобой тургандай кылып өзгөртүп, социалдык аралыкты сактоо эске алынган оюндарды киргизип жатабыз. Кийинки жумада тарбиячылар үчүн тренингдер өткөрүлөт. Биз ата-энелерге балдарды өтө зарыл шартта гана бала бакчага жөнөтүүнү сунуштайбыз. Эгерде баланы карай турган адам болсо, анда коопсуздук максаттарында баланы үйгө эле калтырган оң болот, деди ал. Министрдин орун басары мектептердин бүтүрүүчүлөрүнүн жалпы республикалык тестти тапшырууларына даярдык көрүү иштери тууралуу айтып берди. Быйыл бул тестти 41 миңден ашуун адам тапшырат. Тест алына турган имараттарда тийиштүү аралык сакталып, санитайзерлер орнотулат. Тепловизорлор менен дене табы текшерилип, медициналык кызматкерлер нөөмөттө турушат. Республикалык штаб жарандарды COVID-19 белгилери байкалган учурда өзүн өзү дарылабастан медициналык мекемелерге же өзгөчө кырдаалдар министрлигине жана 118 Бишкек шаарынын кол борборуна кайрылууга чакырат. Коомдук жайларда милдеттүү түрдө бет кап тагынгыла жана саламаттыкты сактоо министрлигинин сунуштамаларына кош көңүл карабаңыз. Иммунитетти көтөрүп, социалдык аралыкты сактаңыз деп штабта белгиленди. Ысык Көл облусуна үй карантининдеги жарандар киргизилбейт. Бул тууралуу өкмөттүн Ысык Көл облусундагы кармоктуу өкүлү Акылбек Осмоналиев брифингде билдирди. Анын айтымында, облус аймагына кирип жаткан туристтер текшерилет. Буга чейин 2 жаран Вьетнамдан учуп келип, Ысык Көлдөгү пансионатта эс алууну каалашкан. Алар үй карантинге алынган жарандар болгондуктан облус аймагына киргизилген жок, дейт ал. Осмоналиев кошумчалагандай, 14 күндүк үй карантин аяктагандан кийин жарандар Ысык Көлгө кире алат, деди. Буга катар эле өкмөттүн өкүлү коюлган талаптарды бир гана туристтик субъекттер сактабастан, туристтер өзү да аткарышы керек экенин билдирди.
Айрым жалпыга маалымдоо каражаттарында чек арада башаламандык жана чыр болуп жатат деген видео тарап жатат. Бул маалымат чындыкка дал келбейт деп билдирет Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматынын коомчулук жана жалпыга маалымдоо каражаттары менен байланыш бөлүмү. Чек ара кызматынан маалымдашкандай, аталган видео 2020-жылдын 31-майында Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек ара аймагында тартылган. Учурда Кыргыз Республикасынын бардык мамлекеттик чек ара аймактарындагы абал туруктуу. Чек арага байланыштуу суроо же маселе жаралса, анда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасынан тактоону жана жалган маалымат таратпоону суранабыз деп айтылат маалыматта. Кыргызстанда интернетти колдонуунун көлөмү 33%га өстү. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйынында маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы Дастан Догоев билдирди. Ал азыркы кырдаал биздин күнүмдүк жашообузду, арабызда болгон карым-катнашты кыйла өзгөрткөнүн айтып өттү. Бул чакырыктарга карабастан акыркы жылдары Санарип Кыргызстан концепциясынын алкагында жасалган иштер бул кырдаалдан татыктуу өтүүгө мүмкүнчүлүк берди деп ишенем. Санарип Кыргызстан экосистемасынын эң негизги компоненти жана багыты Санарип инфраструктурасы, интернет инфраструктурасы, Санарип теле берүү инфраструктурасы туруктуу иштеп берди. Аны менен бирге ал инфраструктура башка тармактарда дагы ийгиликтүү жана жемиштүү колдонулду. Интернетти пайдалануунун көлөмү жалпы республика боюнча 33%га өстү. Мисалы Бишкек шаарында 6%га, Нарын облусу боюнча 64%га, Ош шаары жана Ош облусу боюнча 33%га өстү. Республикалык штабтын жана өкмөттүн чечимдерине ылайык биздин жеке операторлордогу интернет берүүнү бир нече билим берүү ресурстарына акысыз кылды. Анын ичинде 7 окуу ресурстары акысыз интернет менен камсыз болду. Билим берүү тармагында пайдаланылган интернет ресурстардын жалпы колдонуучуларынын саны 223%га көбөйдү. Алар жалпысынан Билим берүү министрлигинин интернет ресурстары, деди ал. Кыргызстандагы Европа коопсуздук жана кызматташтык боюнча уюму Ички иштер министрлигине гуманитардык жардам көрсөттү. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Ички иштер министринин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, бул ирет ЭКУКу ИИМге жогорку сапаттагы атайын жеке коргонуучу костюмдарды жана бет каптарды тапшырган. Ички иштер министрдин кызматкерлери ЭКУКунун Бишкектеги программалык кеңсесинин өкүлдөрүнө ыраазычылыгын билдиришти. Дүйнөдө жана Кыргызстанда орун алган коронавирус илдетинин жайылышына байланыштуу ЭКУКунун Бишкектеги программалык кеңсеси Ички иштер министрлигине атайын медициналык каражаттарын тапшырышып, бир нече ирет жардамын көрсөтүп келген деп айтылат маалыматта. Сказку будем рассказывать, да? Жили-были старик со старухой. Ош областындагы үй бүлөлүк балдар үйүнүн уюшулганына 27 жыл болду. Бүгүнкү күндө бул балдар үйүндө 5 жаштан 18 жашка чейинки ар улуттун өкүлдөрүнөн турган балдар ынтымактуу бир үй бүлөдө жашашат. Мээримдүү эне Баян айымды апа дешип өз энесиндей көрүшөт. Анткени келечек үй бүлөлүк балдар үйү жеке Баян Тулешованын демилгеси менен ачылган. Бала да анын улуту мага кызыктырбайт. Себеби мен өзүм орус тили адабияттан сабак берем. Сабак берип жүргөм, 50 жыл стажым бар, азыр деле мына стажым кетип атат. Балдар мага кызыктырбайт улут. Бала. Баланын келечегин ойлош керек, баланын келаткан эме будущесин ойлош керек. Балдар эми ар улутта балдар, кыргыз, өзбек, тажик, ар улутта баккам. Азыр орус кыздарым уже бала чака алып келет, бардыгы мусулмандарга турмушка чыкты, бирок мындай семьяда чоңойсо баары бир мындай мен мусулманмын дейт. Бир тууган эже сиңдилер Милана менен Виктория кичинекейинен ушул үйдө чоңоюшту. 50 жылдан ашуун мугалим болуп эмгектенген Баян апа кыздарга кыргыз тилин да үйрөткөн. Мектепке барган Милана үй жумуштарына да жардамдашат. Мамиге жардам берем, жеңеме, эжеме, акама, үй ишине жардам берем, идиш жушка. Эшик шпырабызды. Үйлөрдү жыйнап. Баян Тулешова жолдошу менен балдар бакчасы болуп турган кароосуз калган имаратты балдар үйүнө айландырып, балдарды асырап алууну чечишкен. Өздөрүнүн 5 баласына кошуп, башка балдарды да багып алышты. Жалпы 40тан ашуун балдарды чоңойтуп тарбиялашты. Үй бүлөнүн малы, алма багы да бар. Мамлекет тарабынан каржыланганы менен аз акча бөлүнөрүн билдиришти. Чакан жерден түшүм алып, өздөрүн кеңири каржылашат. Анан дагы балдарды эмгектенүүгө үйрөтүшөт. Ошентип чоңойгондо уже турмушка таяр болуп калат да. Берки детский домдогу балдар таяр оокатты жеп, оокаттын кантип пиширишинен билбейт. Даже чай кайнатышынан билбейт. Булар уже турмушка таяр болуп, өзү самостоятельно уже 18-ге толгондон кийин өзү тамагын пиширип, иштеп, жашап кетишине мен көзүм жетет да. Жалпы 1 гектарга жакын жерде элеген үйдө балдар ойночу аянчасы жок. Эскилиги жеткен терезелерди да алмаштырууга муктаж болуп турушат. Бирок балдарга татыктуу тарбия берүүнү максат кылган үй бүлөдө тарбияланган кыздардын алды турмушка чыгышып, балдар үйлөнүшүп балалуу болушту. Бирок баары бир керемет балдардын ата журту төркүнү болуп калат дешет. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.
Иран Ислам Республикасынын Кыргызстандагы элчилиги Иран өлкөсүнүн саясий, экономикалык, коомдук жана маданий турмушунун мамлекетинин эркиндигин, көз карандысыздыгын түзгөн алгылыктуу иштердин башында туруп, азыркы Ислам Республикасынын түзүлүшүнө ополтоодой салым кошкон имам Хамейнини эскеришти. Талкуу имам Хамейнинин ислам дүйнөсүнө таасири деген аталышта болуп, анын жасаган иштери бир эле Иран Ислам Республикасына эле эмес, жалпы дүйнөдөгү ислам дүйнөсүнө таасири чоң экени айтылды. Ayatollah Xameyni'nin bir İslam dünyasına emez, жалпы dünya boyunca tasiri çoğun. Ankeni İslam ülkede revolüsiya boluşunu hiç kütken жоқ эле. Анан тышкары İslam ülkede Шах Пехлеви башкарып атканда толук үстөмчүлүктү Америка Кошмо Штаттары алган. 20 000 америкалыктар жашайт Иранда. Толук бийлиги, Ирандын бийлиги Шах баш болуп туруп, Америка баш ийип калган эле. Ошол өлкөдө елді көтеріп, негізінен жаштарды көтеріп, инқилапты жаратып, Ислам Республиканы жариялаш бұл өтөлі чоң эрдигиле. Бұл 20-шы жылдын экинчи жарымында. Анда азыркыдай интернет жок эле, WhatsApp жок эле, Twitter жок эле. Ошого карабастан эл көтөрүлүп, жаштар көтөрүп, Айтал Хамини күтүп алып туруп, Шахты кууп, бүгүнкү күндө мына Ислам Республика Иран түзүп койгон. Имам Хамейнинин көрөгөчтүк жетекчилиги алдындагы ислам революциясы башка революциялардан олуттуулугу менен айырмаланып турары айтылып жүрөт. Бүгүнкү күнү Ирандагы ислам революциясы көптөгөн 100 жылдын аралыгындагы алгачкы диний саясий революциялардын бири болуп тарыхта калды. 1979-жылдагы ислам революциясы шах режимине чекит коюп, анын ордуна дүйнө жүзүнө шариаттын эрежелерине негизделген дин кызматкерлеринин саясий жетекчилигинин үлгүсүн көрсөттү. Билдүү журналисттердин устаты катары белгилүү Бейшенбек Бекешевдин айтымында, имам Хамани жана Иран Ислам Республикасы жөнүндө маалыматты кеңири билүү керек дейт. Анткени башкаруу жагындагы тажрыйбаларын алсак деген ойдо. Чыныгы демократия ушуларда. Бул жерде деген биздегидей монтип акча менен эч ким шайлана албайт. Катардагы эле тиги эчки баккан профессорун алып келип президент кылып кое алат булар. Акыркы эле мисал. Анан мисалы жанагынтип байлар мындай тынч жүрөт, жанагынтип азынап кетпейт, мамлекетти тейлебейт, мамлекетти эң биринчи акылы бар, ыймандуу, анан ушундай такыбалык даражага жеткен кишилер гана тейлейт. Ушул Иран жөнүндө канчалык көп маалымат билсек, ошончолук жакшы болмок. Бир гана мисал. Могул жерде толтур агайлар отурат, вуздун мугалимдер. Вуздун мугалими, жогорку окуу жайдын мугалими Иранда. Студент кыздан жанында бир күбө отурбай экзамен ала албайт. Эгер ошентип алып барып экзамен алса, студент кыздар аны соттойт. Бүгүнкү иш-чара имам Хамайнинин өлгөнүнүн 31 жылдыгына арналып, ал жөнүндө эскерүү сөздөр көп айтылды. Анын ислам өлкөлөрүнө болгон көз караштары да талкууланды. Ал өзүнүн шахка карата күрөшүн 1963 жылы баштаган экен. Имам Хамани өзүнүн күрөшүн 1963 жылы баштаган. Ал өзүнүн инсандык күчүнүн негизинде Иран Ислам Республикасын түзгөн жана өлкөгө чыныгы исламды алып келген. Бүгүн биз анын өлгөнүнүн 31 жылдыгын эскерүүдөбүз. Ал киши жөнүндө сүйлөшүп көп нерсени талкууладык. Өзүбүздүн ойлорубуз менен бөлүштүк. Анын Ислам Республикасына жана ислам өлкөлөрүнө болгон көз караштарын талкуулаганга чогулдук. Талкууда имам Хамайни жөнүндө пикирлердин көпчүлүгү анын ишмердүүлүгүн жана инсандык сапаттарын мындан да тереңдетип билип жана дагы да жайылтуу тууралуу сөздөр айтылды. Бакытбек Болсонов, Майрамбек Асанов, Азия ТВ, Бишкек.